저거. 아, 나 아까. Bilim berүү туруктуу өнүктүрүүнүн эң ишенимдүү пайдубалы. Бүгүнкү күндө глобалдуу атаандаштыкка билимдүү коом гана туруштук бере аларын мезгил өзү көрсөтүп жатат. Кыргызстанда билимдүү коомдун болушу айрым адамдардын эле каалоосу эмес, бул мамлекеттик маанилүү маселе. Биздин билим берүү системабыз өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги механизми болушу зарыл. Учурда аймактарда мектептерди куруу, эски мектептерди капиталдык ремонттон өткөрүү иштерине өзгөчө көңүл бурулууда. Өлкөбүздө билим берүү мекемелери канчалык көп болсо, окуучуларыбыз кең кесири сапаттуу билим алышат. Ошондуктан мен президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи кадамымды мектептеги билим берүү мекемелеринен баштагам. Элибизде билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген таасын айтылган кеп бар. Өнүккөн мамлекет болуш үчүн бардык аракет дал ушул мектептерден башталышы керек. Сиздердин ушул айылыңыздардагы ушул мектептин курулушу башталганда, тагыраак айтканда, үстүбүздөгү жылдын 31 январында келип мектептин пайдубалын түптөөгө катышып кеттим эле. Мына эми 9 айдын ичинде курулуп бүтүп ишке берилип жатканы мектептин ушул комплекстин баарыбызды кубандырып турат. Себеби ар бир жаңы мектеп мамлекетибиздин жаркын келечегине жана өнүгүүгө карай алган даңгыр жол. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы коомунун бирикмесине ыраазычылык билдире кетемин. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң муктаж болгон аймактарында бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясы коомдук бирикмеси тарабынан 55 мектеп курулган болсо, анын ичинде Чүй облусунда 7 мектеп курулгандыгын баса белгилеп кетүү керек. Эл аралык фонд тарабынан быйыл Чүй облусунда эле 3 мектеп комплекси курулуп, жаңы окуу жылына карата ишке берилди. Бул дагы болсо жакшы жетишкендик. Жалпыбызга белгилүү болгондой, ушул жылы Япония мамлекетинде өткөн Олимп оюндарында жана жакында эле өткөн Норвегия өлкөсүндөгү дүйнөлүк чемпионатта жеңиштерди багынткан уул кыздар кийинки муунга мыкты үлгү көрсөтүштү. Силердин да мектептин комплексинде заманбап спорт залынын курулганы дагы өтө кубанычтуу. Ушул мектептин спорт залынан Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиреткен уул кыздардын өсүп чыгышына тилектешмин. Мектебиңиздерде жеке эле спорт залы эмес, окууга ылайык бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Андыктан окуучуларыңыздар мыкты окуп, кийин мекенибизди ар тараптуу өнүктүрүүгө салымдарын кошот деп бекем ишенем. Урматтуу мугалимдер, татыктуу тарбия бала бакчадан башталса, билимдин пайдубалы мектептен түптөлөт. Келечек ээлери болгон балдарыбызды дүйнөдө билим жаатында атаандаштыкка чыгуусу үчүн 21 кылымдын талаптарына ылайык сапаттуу билим берүү мына сиздерге түздөн түз байланыштуу. Педагогикалык чеберчиликти мезгилдин талабына ылайык өркүндөтүшүңүздөр керек. Анткени ар тараптуу өнүккөн мугалим гана билимдүү, тарбиялуу окуучуларды өстүрүп чыгарат. Ал эми ата-энелерге болсо, балдардын келечеги үчүн мектепке колдоо көрсөтүүнү жана мугалимдер жамааты менен тыгыз кызматташууну каалап кетер элем. Биздин негизги милдетибиз жогорку адамдык сапаттарга ээ, дени сак, ар тараптан ой жүгүртө билген, мекенчил, билимдүү муунду тарбиялоо. Айыл тургундарынын, алардын ичинде балдарыбыздын саламаттыгына кам көрүү максатында фаптардын ачылышы да заман талап кылган шарттардын эң башкысы. Айылдарыбыздын абалын жакшыртууга салым кошкон ишкерлерге, демөөрчүлөргө жана жакындан жардам берген берешен атуулдарга ыраазычылыгымды билдиремин. Ишкерлер менен калктын ынтымактуу, эри шаркак мамилесинин аркасында айыл жерлерин өнүктүрүү пландары, калктын социалдык көйгөйлөрү өз убагында чечилип аткарыларына ишенем. Жаңы мектебибиз ак жолтой болсун. Бул билим уясынан көптөгөн айыл жаштары татыктуу тарбия, сапаттуу билим алып мекенине кызмат кылсын. Президент Садыр Жапаров Мыкан айылындагы мектептин ачылышында ар бир жаңы мектеп мамлекетибиздин жаркын келечегине жана өнүгүүгө карай ачылган даңгыр жол.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Чүй облусунун Мыкан айылындагы мектептин салтанаттуу ачылыш аземине катышты. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын президенти катары региондорго болгон биринчи иш сапары Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Мыкан айылынан башталган. Үстүбүздөгү жылдын 31 январында мамлекет башчысы бул айылдагы окуу мекемесин курулушунун биринчи кышын коюуга катышкан. Иш-чарада сөз сүйлөп президент айылдыктарды мектептин жаңы имаратынын ачылышы менен куттуктады. Билим берүү туруктуу өнүктүрүүнүн эң ишенимдүү пайдубалы. Бүгүнкү күндө глобалдуу атаңдаштыкка билимдүү коом гана туруштук бере аларын мезгил өзү көрсөтүп жатат. Кыргызстанда билимдүү коомдун болушу айрым адамдардын эле каалоосу эмес, бул мамлекеттик маанилүү маселе. Биздин билим берүү системабыз өлкөнү өнүктүрүүнүн негизги механизми болушу зарыл деп билдирди Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы региондордо билим берүү мекемелеринин курулушуна, эски мектептердин капиталдык оңдоодон өткөрүлүшүнө өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Өлкөбүздө билим берүү мекемелери канчалык көп болсо, класс комплектилери да ошончолук көп болуп, окуучуларыбыз кеңири сапаттуу билим алышат деп белгилеген Садыр Жапаров президент катары өз ишинде өлкөдөгү билим берүү мекемелерине өзгөчө көңүл бурарын кошумчалады. Президент Садыр Жапаров бул мектептин пайдубалын түптөөгө катышканын эске салды. Мына эми 9 айдын ичинде курулуп, ишке берилип жатканы баарыбызды кубандырып жатат. Себеби ар бир жаңы мектеп мамлекетибиздин жаркын келечегине жана өнүгүүгө карай ачылган даңгыр жол, деди ал. Мамлекет башчысы бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясына социалдык объектилерди курууга көмөктөшкөн үчүн ыраазычылык билдирди. Негизинен Кыргызстандын эң муктаж болгон аймактарында 55 мектептин курулушу, анын ичинде Чүй облусунда 7 мектеп. Ошондой эле президент Японияда өткөн Олимп оюндарында жана жакында эле Норвегия өлкөсүндөгү дүйнөлүк чемпионатта жеңиштерди багынткан кыргыздын уул кыздары жаштарга кийинки муунга мыкты үлгү көрсөтүшкөнүн белгиледи. Силердин мектептин комплексинде заманбап спорт залынын курулганы дагы өтө кубанычтуу. Ушул мектептин спорт залынан Кыргызстандын желегин чет өлкөлөрдө желбиреткен уул кыздарыбыздын өсүп чыгышына тилектешмин. Мектебиңиздерде жеке эле спорт зал эмес, окууга ылайык бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Андыктан окуучуларыңыздар мыкты окуп, кийин мекенибизди ар тараптуу өнүктүрүүгө салымдарын кошот деп бекем ишенем, деди ал. Мамлекет башчысы татыктуу тарбия бала бакчадан башталса, билимдин пайдубалы мектептен түптөлөрүн белгиледи. Келечек ээлери болгон балдарыбызды дүйнөдө билим жаатында атаңдаштыкка чыгуусу үчүн 21-кылымдын талаптарына ылайык сапаттуу билим берүү мына сиздерге түздөн-түз байланыштуу. Педагогикалык чеберчиликти мезгилдин талабына ылайык өркүндөтүшүңүздөр керек. Анткени ар тараптуу өнүккөн мугалим гана билимдүү, тарбиялуу окуучуларды өстүрүп чыгарат деп кайрылды ал мектептин мугалимдерине. Президент Садыр Жапаров белгилегендей, негизги милдет жогорку адамдык сапаттарга ээ, дени сак, ар тараптан ой жүгүртө билген, мекенчил, билимдүү, муунду тарбиялоо. Мамлекет башчысы айылдардын абалын жакшыртууга жана региондордун жашоочуларынын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө салым кошкон ишкерлерге, дем өөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Андан соң президент Садыр Жапаров мектептин имаратын, анын ичинде класстар жана спорт залын көрүп чыкты. Мектеп бир нөөмөттө 300 окуучуга эсептелген. Окуу 2 нөөмөттө жүргүзүлөт.